Назар Токтосунович, негизинен мен бул жакта мыйзам долбоорун колдойбуз. Буга чейин комитеттен өткөн. Бирок могул жерде сиз келгениңизден урам тактоочу да мынау Алай районунда Жошол деген айыл бар. Анан ошол жерден элдер кайрылышты да жанагы снос дегенчи көчөгө. Анан 4-категория категория деп ошону айтып туруп эле сиздерден барып. Ошонун негизинде монда кирет деп жолдорчу. Бул жагы 6 метрден 12 метрдей ошондой деп туруп, анан эми көпчүлүгү мурун баягы жолдорду мурунку жол менен эле бергенде элге ошо менен салып алышканда көпчүлүгүнүн кызыл документтери бар экен, красный книгаларчы. Айтайын дегеним, эң негизгиси бул айыл жердегилер көбү баягы мигранттар да, бүт баарын топтоп келип салып, анан бүгүнкү күндө ошол канчалык негизде чындык бар, же ошондой болуп атабы бүгүнкү күндө? Категориялар боюнча дагы айтсаңыз. Бек мырза, Аскарбаевич, бул боюнча мен жана да айтып кеттим. Атайын жарлык чыккан Кыргыз Республикасынын президенти, ал жерде жолдордун боюнда мыйзамсыз курулуштар жөнүндө сөз жүрүп атат. Ошондуктан азыр мурун биз бул иш-чараны шаарда десек жаңышпайбыз, ушул жакта жүргүзүп келсек, быйылкы жылы жерлерде дагы ушул иш-чараны ишке ашырууга туура келди. Себеби дегенде жолдун боюнда башаламан объектилер, инфраструктуралар аябай көбөйүп кеткендигине байланыштуу азыр мунун бардыгын алууга мажбур болуп атабыз. Себеби дегенде биз ал объектилерди деле убагында убактылуу гана уруксат менен иштеп келишкен да. Анан ошол эле учурда жерлерде айылдардын ичинде дагы бир иретке келтирүү иштери жүргүзүлүп атат. Биз мыйзамда көрсөтүлгөн гана параметрди бошотуп берүү боюнча коюп атабыз. Бирок ошол эле учурда биздин мыйзамга ошол нормалар качан кирген? Категориялар боюнча айтып өтсөңүз. Категория деп неме болот? Так, азыр. Жолдун категориясы боюнча параметри автомобиль жолдору мыйзамында так көрсөтүлгөн ал жерде. Биринчи категориядагы жолдун полоса отвода деп коебуз, атасы 32 метр болуп эсептелет. Экинчи категориядагылар атасы 16 метр, анан 3-категория категория 14 метр, 4-категория категория 13 метр, 5-категория категория 12 метр болуп эсептелет. Рахмат. Демек ошол мындай ал жакта көп машина өтпөйт да айыл жериндечи, баягы искерки айылдарды айтып атканымчы, ал жактан. Чанда машина өтүшү мүмкүн да, ошону акыркы категорияга киргизип карап берсеңиздер. Негизинен колдойм бул саясаттычы. Эгер мына Ош Эркештам жолундагы маселе жок. Алчы, себеби ал эл аралык жол болуп атпайбы? Ичкерки айылдарды ошо бир эске алып койсоңуздар. Себеби элдерден кайрылуу келип түшүп атат да. Андан сырткары мен баягы ар түрдүү маселеде дагы көтөрдүм эле. Сиз билесизби, көптөн бери иштесеңиз керек. Ош Эркештам жолунда Тоңмурун деген аш суу бар. Ошол Тоңмурунда альтернатива жол бар экен да, ылдыйдачы. Себеби берки жолдо баягы тыгындар көп болуп, кышта мынау айдоочулар анан Нурай элинин эли кыйналып атыптыр. Ушуну бир карап көрсөңүздөр, альтернатива жолу мурун иштеген экен. Ушуну кайра колго алсаңыздар. Мен кат түрүндө дагы бергем, ар түрдүү маселеде дагы алгам да. Сиз билесиз да, эгер көп жылдан бери иштесеңиз бул боюнча. Тоңмурун боюнча кабарыбыз бар. Ал жердеги климат аябай татаал перевалдардын бири болуп эсептелет. Действительно, азыркы кышкы убагы мезгилинде кээ бир убактарда перевал жабылып калган, күнгө чейин жабылып калган убактарда болуп атат. Альтернативный жол боюнча дагы азыр биз тийиштүү адистер бир сыйра карап чыксын, андан кийин эгерде перспективасы жакшы боло турган болсо, буну альтернатива катары ачып койгонго деле даярбыз. Бекназар Токтосунович, бул жерде эми жүргүнчүлөр көбүрөөк билет да. Алардан да кошсун болбосо комиссия түзөсүздөр. Себеби кыштын күнү билесиз да, баягы бороон уруп койгондо Тоңмурунду жаап коет. Көп техникалар калат ал жерде. Жүктөр убагында жеткизилбейт. Ал эми альтернатива жолу андай болбойт деп атышат. Алар жөн айтып аткан жок да. Быйылкы кышка ушуну ачып берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Бул биздин элге өзүбүзгө шарт түзөбүз да. Жарайт, буну дагы бир сыйра тактап туруп сиз менен байланышып туруп жооп берейин. Рахмат, мыйзам долбоорун кордойм.